Туратбековго карата тергөө органдары тарабынан төмөндөгү айыптар коюлуп атат. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 146 беренесинин 2 бөлүгү жана 127 беренесинин 2 бөлүгү боюнча. Бул эки көрсөтүлүп жаткан кылмыш иши боюнча тең булар Кыргыз Республикасынын жазык мыйзамында көрсөтүлгөн талабы боюнча анча оор эмес кылмыштардын катарына кирет. Себеп дегенде мыйзам боюнча 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жазасы каралган бул кылмыштар үчүн. Бул кылмыштар боюнча бөгөт коюу чарасын тандоодо, камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын тандоо мүмкүн эмес мыйзам боюнча. Мыйзамда так кесе көрсөтүлгөн. Бир гана эгерде айыпталуучу издөөдө жүрсө, тергөө органдарынан соттон качып кетсе, жашаган жери жок болсо, же болбосо өзүнүн өздүгү аныкталбаган болсо, ошол гана учурда камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы колдонулушу мүмкүн. А биздин эми карап жаткан материал боюнча жашаган жери бар, өздүгү аныкталган, Кыргыз Республикасынын жаран экендиги, туруктуу жашаган жери бар экендиги, бул жагдайлардын баарын эске алып, соттук коллегия ушундай чечим кабыл алууга мыйзам боюнча биз ушундай чечимди кабыл алдык. Акыркы кездерде ушу жабырланган тарап болобу, же айыпталуучу тарап болобу, туугандар камакка алынып калса, кээ бир учурда айыпталуучунун туугандары митинг кылып атышат. Бул акыркы кезде бизде көндүм адатка айланып атат. Общественный резонанс, коомчулукта бир дүрбөлөң жаратып, кандайдыр бир ушу тергөө органдарына, сотко же башка органдарга кандайдыр бир таасир этүүнүн жолуна айланып бараткандай болуп атат. Мыйзамды каяка алып барабыз анда? Анда ушул талапты коюп депутаттарга, жогорку кеңешке, ушул эл журт могу нааразычылык жөнүндө айтып аткан эл журт талапты коюп туруп, ар бир депутатка мыйзамдарды өзгөртүш керек анда. Андан башка айлабыз жок. Бирок азыркы убакта мынакей жабырлануучу тараптын могу берип аткан суроолору менен сиз айтып атпайсызбы, чечимди өзгөртүп салууга тиги мүмкүнчүлүк жаратабы неметеби деп. Мыйзам боюнча чечим кабыл алынган. Эгерде айыпталуучу качып кете турган болсо, же жанагы 1 мүнөт жанагы үйүндө жок болуп белгиленген убакта ошол шарттарды буза турган болсо да баш коргоо чарасы өзгөртүлүп камакка алынышы мүмкүн. Ал боюнча мыйзамда көрсөтүлүп турат.